Малайзиялык бакшы тазаланам деп казанда күйүп өлдү. Малайзияда харамда өзүн бакшы деп эсептеген улгайган адам каадасын жасайм деп казанда күйүп каза болду. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги чет элдик маалымат каражаттарына таянып кабарлады. Кара ит деген каймана аты бар. Лимба жан тазалоо үчүн астына от күйүп жаткан темир казанга түшкөн. Ал түшкөндөн 30 мүнөт өтүп калгандан кийин иш-чаранын катышуучулары 68 жаштагы шаманын кыйкырып чыгууга аракет кылып жаткандыгын байкап калышкан. Храмдын кызматкерлери аны дароо алып чыгып, бирок өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Катуу күйүп калган бакшы дарыгерлер келгенче ошол жерден жан берген. Белгилүү болгондой, Лимба 10 жылдан бери өзүнүн жөрөлгөлөрүн жасап, казанда 75 мүнөткө чейин отура берчү. Акыркы учурда ал гипертония дарты менен жабыркап жүргөндүктөн дарыгерлер анын мындай иштерге баруусуна тыюу салышкан. Соңку кабарлар биз менен, каналга катталыңыздар, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар.